Erkektin en жақшы мечтасы кыздуу болуш. Кыздуу болгусу келет. Любой эркек, ал акмак болсо деле кыздуу болгусу келет. Кыз бала эркекке жоопкерчиликти берип коет да. Мына байкасаңыздар, мен досум бар, хулиган эле, шок. Ошо урушуп көчөдөн келбеген бала эле, бирок кыздуу болгондон кийин токто деди да. Менин кызым бар дейт. Азыр токтолуп калган, токтолуп калган. Токтоолукту, жоопкерчиликти, бир сабырдуулукту берип коет экен да. Кыздуу болгондо эркек киши токтолуп калат көп учурда. Erkek kişi meni ulayt, urfağım ulayt, erkek dep turup başka, bирок кыздуу болгон учурда өзгөчө ойлонуп калат. Башка аялдарды караштан мурдадан кой токто, кызым бар аркамда деп калат да. Ошондуктан баягы биринчи кызды төрөп берген апалар байкайт, бул нерсени күйөөм дароо өзгөрдү дейт да. Мурда измана кылат эле, азыр кыздуу болгондон кийин кылбай калды дейт да. Ошондуктан кыз төрөп бериңиз, кыздуу болгула. Кыздар, силерге суроом бар. Бүгүн siz turmuşka çıkıp kaynenenin kızmatın kılış, kaynenenin janında жүрүш sizge kıyın bolso, al sizge Azrail'dey көрүнсө, периштедей эмес, жаман көрүнсө, жек көрүлсө, эртең siz да эле кайнене болосуз го. Эмнени эксек эртең ошону орообуз. Жизнь бумеранг деген баягы көчөдөгү сөз бар. Кайталанма жашоо, тагдыр кайталанма. Чындыгында бар нерсе да. Бүгүн эгер сизге кызмат кылыш жаман көрүнсө, ошо биздин каада саптары жаман көрүнсө, эртең сиз деле кайнене болосуз да. Балаңыз сизди укпастан көчөгө чыгып бир коделекке илешип калып, ошого менен үйлөнүп калагандай жашоосун кылып атса, сиз билбесеңиз, ва келиндин колунан чай ичиш жок болсо, келинге бир жакшынакай сүйлөшүш жок болсо, мисалы үчүнчү, бул сизге мындай удар эмеспи? Азыр сиз ушул ударды кайнеңизге бересизби, эртең толук турдуу ушул ударды өзүңүзгө аласыз. Эч ойлобоң. Kızды soğuşka daярдагандай даярдайбыз бүгүн. Тамак кылганды үйрөн, эртең кайненең урушат, муну кылганды үйрөн, кийим тиккенди үйрөн, иш кылганды үйрөн, уборканы үйрөн, идиш аяк жууганды үйрөн, таза кылганды үйрөн, иштерди мындай десем мындай кыл, мындай десем мындай кыл деп сөзгө чейин жоопторду үйрөтөбүз да. Кызды турмушка даярдайбыз бирөөнүн үйүнө барасын деп. Бирок эмне үчүн мекендештерим уул баланы даярдабайбыз? Эмне үчүн балам бирөөнүн кызы келет, эртең аны кордоп коюп, ажырашып кетпе, мындай кылсаң, мен басым кылсам, апаң басым кыла турган болсо, сен буякта апаң тарап болуп алсаң, келинди ким коргойт? Сен коргосоң ким коргойт? Ал сенин де бүт семьясынан кечип келип атса, сен үчүн келип атса, анан неге сен коргобойсуң, сен колдобойсуң ошо кызды? Бирөөнүн кызын биз мындай кыргызда атыбыз чыккан үй билебиз, ажырашып кетти деген сөз бизге бардыгыбызга зыян болот, жаман тиет деп, неге баланы турмушка даярдабайбыз? Аны моралдык жактан, материалдык жактан, руханий жактан, тамак аштан, кийим-кечеден кем кылбай, кызды карашың керек бирөөнүн кызын деп эмне үчүн даярдабайбыз? Эмне үчүн жоопкерчиликке үйрөтпөйбүз? Бүгүн балдар жүрөт. Үйлөнсөм жашоом өзгөрүп кетет деп. Ушу үйлөнүш күтүп жүрөт. Аял 1 эмес 4 катынга үйлөнсөң да жашооң өзгөрбөйт. Эгер өзүң өзгөрбөсөң. Өзүңдү өзгөртүшүң керек мекендешим. Там салыш жок, үй салыш жок, машина алыш жок, эч нерсе кылыш абсолютно бекер да, жөн эле жүрөт. Үйлөнсөм жашоом өзгөрүп кетет дейт да. Кудуага бирөө бирдеке берип коет үйлөнгөндөн кийин. Экелсе кыйналасың. Экелсе кыйналасың. Ал рызык келет деген экесе кыйналып анан бересиң, жөндөн-жөн кеп койт рызык дагы. Ал вообще үйлөнбөй 30дан өтүп кеткендерге мындай алдаш тезирээк үйлөн деген максатта айтылган ал. Бул урматтуу мекендештер серьезно карап аракет кылышыбыз керек. Жоопкерчилик бул турмуш деген. Жоопкерчиликке албагандыктан ажырашуу көп болуп атат бүгүн. Ошондуктан аракет кылайлы, кыздар ойлоңула. Үйлөнсөм жашоом өзгөрүп кетет деп жүргөн жашоодогу балдардан секин этият болуш керек алардан. Көп учурда силерди иштетип коюшу мүмкүн да ал. Көп жерде иштетип коюшу мүмкүн, пайдаланып коюшу мүмкүн. Ал жалко, эч нерсе кылбаган. Жоопкерчилик алга билген эмес. Үйлөнөм, 5 жыл калды, 10 жыл калды, аракет кылайын, үй салайын мисалы үчүн. Эч нерсе жок да, абсолютно. Спорттон дагы жок, үй салыш, стройка, колдо бирөөнөрү жок, окуган эмес. Мындайлардан этият болуш керек. Урматтуу аталар, дүйнөдө кандай жакшы сөз болсо, аны кызыңызга айтыңыз. Дүйнөдө эң сулуусу, эң красавицасы, жалгызы, өзгөчөсү, толгон айы, эми чыккан айы, баткан күнүм, дүйнөдө кандай сонун сөздөр болсо, тандап талдап эң жакшысын кызыңызга айтыңыз. Кызыңызга айтышыңыз керек. Башка кимге айтасыз мекендеш? Кызыңызды көбүрөөк мактаңыз, көбүрөөк эркелетиңиз. Кызды топ чоңойтуш керек, кулагын тойдуруп чоңойтуш керек мекендештер. Жакшы сөздөрдүн бардыгын айтыңыз. Балаңа сөккөндү үйрөтпө. Кээ бир аталар ушундай бар, ана Айшатаң сөгүп кой, ана энеңди мындай кылам деп кой.
Бар ана акаң мына сосед бар сөгүп койгун деп сөгүштү ата-эне өзү үйрөтөт да. Чындыгында ушундай. Ата-эне өз үлгү болуш керек бар жоктон. Талимден, тарбиядан өзүнүн ичинде көрө албаслык болбош керек, жек көрүш болбош керек, өзүндө калыстык, өзүндө жалган болбош керек. Анан бар айтып кой, жок деп кой деп өзү жалганды үйрөтүп турсак бала каяка барат. Ошондуктан балаңыздан серьезный болушту талап кылып атасызбы? Өзүңүз серьезный болуң, жыпырык болуп, жыпы болуп ажылдап күлө берсеңиз ал нерсеге ал бала кантип серьезный болсун. Баланы мындай караңы да, өзүңүздө чындыгында. Сизден үйрөнүп атат көп нерсени. Сизден байкалбастан алып атат көп нерсени. Сиз живой үлгүсүз да, тирүү үлгүсүз. Эң жаман эркек аялын коомчулуктун алдында, элдин досторунун, подружкаларынын алдында жамандаган эркек. Чындыгында эң жаман эркек ушул да. Жок деген ушу элдин алдында көзүнчө аялыңды коргоп кой, мисалы үчүн. Ошончо кордогонуң жетет, ошончо жамандаганың жетет, өзүнүн алдында ошончолук ит кыбаган мамилени кылганың жетет да, эми обществонун алдында жок дегенде жакшы мамиле кыл дегим келет да. Суранарым ушул. Bunun masalanın ikinci жагы бар. Достордун алдында, аяштар чогулуп отурганыңарда, башка маселелерде элдин алдында аялына жакшы мамиле кылып, жакшы адам болуп көрүнүп коюшуң ой. Бирок чыныгы бетин аял киши өзү билет. Келип аялына сура, аялы мактаса, демек ал чыныгы эркек да. Обществонун алдында жакшы көрүнүп кое берет, аялына сонун мамиле кылып. Эшигин ача коюп, гүлдөрдү бере коюп. Бирок ошо интернет үчүн гүлдөрдү берип аткандар, мерими кылып коюп аткандар, реал жашоо, ол видео бүткөндө видеонун баягы кнопкасын басканда уже түгөнөт, ошо жашоосу. Анан башталат реал жашоосу, ызы чувствосу. Ошондуктан пластмассача эмес, оригинал жашоону калыптандырышыбыз керек. Кыз баланын апасына карап үйлөн. Апасы тарбиялуу, апасы өзгөчө, апасы жакшы болсо, апасынын мындай территориясында жалаң гана жакшы сөздөр боло турган болсо, кызына коркпой үйлөнө бер. Себеби эл билет да. Biz ezelten beri keletkan eliz. Bizim tarihimiz, tarih baştalgandan beri barбыз biz kırgızlar. Biz elin jaratkan ошо көдөнүнө, жүрөгүнө салат да. Biz мусулман элдербиз. Жүрөгүбүзгө ушул нерсени салган, ушул нерсе айтылып келатат да. Бизди качандан бери апасына карап үйлөн деген бул бар нерсе экен иштерим. Апасына карап үйлөн, апасы жакшы, кызы да ошо болот эртең. Ошол эле болот. Балага эрге тийип атканда дагы апасына кара. Апасына кара. Себеби апа көп болгонда бала менен. Апа жууган, апа тараган, апа тарбиялаган, ата көп учурда сапарда болгон, башка жерде болгон, иште болгон, баланы дагы апа тарбиялаган. Ошондуктан апасына кара. Эрге тийип атканда баланын апасына кара. Мындай патриот кылып, эр азамат кылып тарбиялап коет. Балам Курманжадатка сыяктуу энелер бар. Азыркы учурда дагы армияга баргын деп туруп өзү зордоп жөнөтөт. Качат армиядан бала, мисалы үчүн. Балам эркек болгондо көп жерде эркектикти үйрөтүп коет да. Ошондуктан эрге тиемин десең дагы күйөө баланын апасын кара, үйлөнөм десең дагы апасын кара. Кыз балага көп акча бериңиз. Кыз балага негизи жаштыгынан бай болуп өсүш керек. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин кыз бала бай болуш керек, кибири жогору болот, текебир болот. Ал анча-мынча балага алданбайт да. Ошондуктан көбүрөөк акча бериш керек. Уул баланы көп акча бузуп коюшу мүмкүн. Толук түрдө деген сөз жок, бирок бузуп коюш толук түрдө фактылар менен толтура. Себеби акча келгенден кийин кайсы жакынага барам, кайсы кыздар менен салам деп калат да. Шайтан толук түрдө азып коюшу мүмкүн. Себеби акча токтотпойт да адамды. Акчасы бар адам токтобойт. Жакшы маселеде да, жаман маселеде да. Эгер акча берип, бирок жанына иман дегени болбосо, ал толук түрдө азап болуп кетет. Кызыңызга көбүрөөк акча бериңиз. Кыз бала бай болуш керек. Ошондуктан эртең күйөөгө тийгенден кийин дагы күйөөсүнө мотивация берет, бай кылат күйөөсүн. Балаңызды каргабаңыз. Ата-энелерди байкайбыз, кичине бала сууну чебип койсо, бирдекени туура эмес кылып койсо, дубалды чийип койсо, машинаны бирден чийип койсо, каргайт да. Колуң сыңгыр дейт, бетбак дейт, дагы бир нерселерди айтып каргайт да. Баланы эч качан каргап болбойт. Баланын тескерисинче дуа кылыңыз балаңызга. Жакшынакай дуаларды кылыңыз. Ишенесизби? Ата-эненин дуасы ижабат да. Жакшысы дагы, жаманы дагы. Каргасаңыз, бул каргыш өтө жаман нерсе мекендешим. Жакшы жаман балда баары тийип кетиш толук түрдө мүмкүн. Ал балаңыз болсо дагы. Ошондуктан сиз өзгөрөсүз, ачыңыз келгенден башкасыз, башка учурда башкачасыз. Ошондуктан каргабаңыз. Кийинөкүнүп калбаңыз демекчимин да. Кайненемден өч алам, өлтүрөм, жок кылам, уу берем деген келиндер кулаңара күмүш сырга, тобо кылгыла. Бул жолуңардан кайткыла. Бир табипке бир келин, менин кайненем мени батырбай жатат үйгө. Не кылсам, кандай кылсам, мага бир ушундай дары жасап бериңиз, билдирбей өлүп кетсин дейт да кайненем. Апам өлүп кетсин дейт. Макул кызым. Не себептен
Эмне үчүн сени кайненең жек көрөт? Себеби боюмда болбой атат дейт да. Балалуу боло албай атканыбызга мени экинчи аял алып берем баласына деп ошол себебин айтат. Айткандан кийин, макул кызым, мен сага ушундай дары жасап берейин, аны бере бересиң, аймай өзү учуру келгенде каза болот, көз жумат, бирок сенден эч ким күмөндөнбөйт. Мен дары берсем, дары өлүп калса экөөбүз тең камап кетишет, камап коюшат дейт да. Макулдашып ошо экөөбүз сүйлөшүп, келини сууга кошуп, тамакка кошуп, ар нерсеге кошуп, баягы дарыларды беришти баштайт. Арадан күндөр өтөт, жылдар өтөт. Кийин боюнда болот. Себептен себеп боюнда болот. Боюнда болгондон кийин кайненесинин дагы мээрим махабаты өтө өзгөчө болот. Табипке барган учурда табиптин бир эле шарты бар эле да. Мындан кийин кайненеңе эч качан кайненеңе жаман сөз айтпайсың, кайшы айтпайсың. И буну дарыларды бересиң, ошондо кайненең көз жумат дейт да. Бул жакшы мамилелерди кылды, сындык мамилени кылды, бардыгын жакшы кылды. Кийин жакшы мамиледен кийин, унчукпагандан кийин, бир кайнене сөз айтса ага кайшы айтышпагандан кийин, кайнененин дагы мамиле сөздөрдү, келиним башкача болду деди. Бар жок өзгөргөндөн кийин, келини толук өзгөргөнүн билген кайненесин дагы мамиле сөздөрдү да. Айтайын дегеним, мындай тирешип алган туура эмес да, бирөөсү бир тепкичилдикка түшө койсо эле өзү көп нерсе чечилип кетет. Кайнене баам парасаты менен, келин кичинелик кылып, иззат икрам менен ылдыйга түшүп койсо, көп нерсе чечилип калат негизи. Ошентип, баягы өкүнүп, кылган ишиге өкүнүп, ар дары берсе кылдап калат, жөтөлүп калат, тыжалат болуп кайра табипке келет. Табипке мен боюнда болду, кайненем мамилеси башкача экен, ал менин апамдан да жакшы экен, коюң. Бир сактап кала турган дары бериң эми дейт да. Ошол жерде табип күлүп туруп, кызым, мен негизи сенин кайненеңе витамин жазып бергенмин. Мамилеңди оңдосоң, кайненең жакшы болушун мен сага айтканмын. Бардыгы жакшы болсо, боюнда бар. Болду. Эми мен сага балаң үчүн витаминдер жазып берем деп витамин жазып жөнөткөн экен да. Ошондуктан мамилени өзгөртөйлү, урматтуу мекендештерди.